Всем салам. Бүгін тест на овуляция бойынша жазайын деп шештім. Тест на овуляцияға мен өткен айда октябрь айынан баштап қылып атам. Октябрь айында мен мындай егер план деген заказ қылғанмын. Оның ішінде 5 тест болады. И потом мен просто тоже Валберестен мындай тесттер заказ қылдым. Оның ішінде 10 штуктан тоже пачкасында 10 штук болады эле, мен где-то 30 штук заказ қылғанмын. Мен тоже самое его план деп есептеген, бирок андай эмес экен. Буну аптекадан алганмын, тоже не помню сколько я купила. В октябре купила такое, 2 пачки купила в октябре. Но октябрда кылганым будан вот зеленый, это его план. Эки штук алыптыр. И вот такой синий тоже покупала в октябре. Это вот синий и зеленый, это остатки от октябрда кылган тесттердин остатки. Ошо калгандарын. И неме боюнча тест на овуляция бизде лютейнирующий гормонго реакция кылат. Лютейнирующий гормонубуз канча болсо ошо карап туруп реакция кылып берет, ошону көрсөтөт. Немени 10 күнөн баштап 10 день ДЦ менструацияңыз келген күннөн баштап эсептейсиз дагы. Менструация келген күндөн 10 ар кимдики ар түрдүү да. 10 күндөн где-то 18-20 күнгө чейин овуляция болот деп айтат ар кимдики. Бирок мен октябрда эсептегенде меники вот 14-15 күндөрү слабый, 15 күнү четко көрсөткөн. Бул айда дагы ушундай кылдым, бирок ар ким стресске, андай перемещенияга, абага карап өзгөрө берет деп айтышкан. Ошого мен дагы неме кылып туруп 10 күнөн баштап эсептеп баштадым. 10 күнү салганымда эч нерсе көргөзгөн эмес тест вообще. Мен ошон үчүн бир жолу эле кылганмын. 11 күнүн 11 децада 11 күнү кылганымда уже слабый көргөзүп баштаган. Ошон үчүн утром, обед и вечером кылдым, потому что вдруг может эрте болот овуляциям депчи кылдым, но слабый болду тоже. Неме кылбадым. Анан 12 күнү кылдым. 12 күнү кылганымда утром кылганда тоже слабый болуп, уже 13 күндөрү уже жок болуп кетти. Еще один неме 11 күнү эмнеге овуляциям эмес деп ойлодум, потому что 11 күнү кылдым, утром, обедте кылдым. Обедте кылганымда уже вот чуть утром кылганыма караганда обедте кылганда жыйраак болду. Анан кийин ойлодум, может овуляциям уже жетилип бул айда эртерээк болушу мүмкүн деп туруп УЗИге жазылып бардым, срочный. УЗИге барып фолликуламды текшердим. 11 децада УЗИге барганымда менин фолликуламы правый яичникте 16 сантиметр деди, эми самый немеси, немеде левыйда 17 деп өсөптүр деди. Бирок бул али жаргалы эле, буга али убакыт бар деди. Акшер айтканда мына жерде делеси көрүнбөйбү, может УЗИ билгендер көрөттүр. Левый яичниктеги немең болушу мүмкүн деди. Вот 12 числода баргам, 11 децада көрсөткөндө. Тоже сказали, что нет, пока рано, овуляция болду элек, эми только 16-17 сантиметр болуптур. И 16 миллиметр болуптур. Бул али лопнуть жетпейт. Жок дегенде 20-дан ашыш керек. 26-га чейин болот деп ошентти. Анан, значит, дагы бар экен дедим. 12 децада просто текшердим. Вот 2 жолу текшердим. Анан УЗИде айтты, еще дополнительно 2 күнөн кийин келсең, канча чоңойгонун ошондо билсең болот деди. Хорошо дедим дагы. Ал күн 16 деген. Кеткенден кийин мен уже ал УЗИске попал болгонмун. Просто үйүм жанында башка УЗИс бар эле. 12 күнү просто работала, утром, вечером проверять этим. А 13 күнү вот уже вообще жок. Вообще жок болуп кетти. 14 күнү дагы вообще жок болду. Ошон үчүн 13 күнү уже кечинде вообще жок болду.
14 күнүндөн кайра баштап чыгып баштады. Мен еще вот неге жок болуп кеткен неме кылып, просто 13-2 күндөн кийин фолликулам канча өсүп атканын билиш үчүн, примерно эсептеш үчүн еще один УЗИ сделала, фолликулометрия. Бул жерде вот буну 14-үндө кылдым, 13-дцда. Биринчи УЗИ менен 2 күндөн кийин фолликул бар деди. Бул мындай эч кандай неме жок, чоңоюп атат деди. Это нормально деди. Короче, бунда точно не помню фолликулам канча дегенин. 18 деди, анда 16 деген. 2 миллиметрге өсүптүр деди. 2 күндө 2 миллиметрге өскөн болсо, о дагы көп бар деп ойлодум. Фолликулага может 20да, может 25-inde жарылат деп айтты. Арким, в основном 20 миллиметрден кийин овуляция болот деди да. Вот бул жерде правый, түшүнбөдүм. Бул жерде правый яичник 18 деп айтты. Левойда эч нерсе жок деди. Бул жерде биринчисинде кыргыздардына барган. Бул наоборот левойда бар, а правыйда бар, бирок ол эле өсүп жетти элек деп айтты. Тоже непонятно, ошон үчүн неме кылбадым. Бул уже акушер частный клиникага бардым, орустардын. Бул айтты, через 2 дня жди овуляция деди. 2 күндөн кийин овуляция болот деди. Вот ошентип 14-үндө тест кылдым, тоже слабый уже. Но жерде 13-үндө жок болуп кеткен болсо, 13 дцда уже кечинде жок болду, 14-үндө утром тоже жок болду. Обедте уже чуть-чуть появились вторые полоски. 15-inde вот уже чуть ярче болуп калды. 15-inde утром муну текшергенде ярко көрсөткөнүнөн ишенбестен зеленый авопланды да башка тестти да салып көрдүм. Сразу эле ошол эле мочаны да бир тестке салып көрдүм, тоже көрсөттү. Андан кийин обедте саат где-то в час, 16 күнү 15-дцда уже где-то в час проверила. И анда уже ярко көрсөттү обедте. Вот обедте калганда ярко көрсөттү. Мен жумушта болчу, просто бир эле тест алганым үчүн башка текшере албадым. Да, ишенбедим. Анан 15-дцда вечером келип уже сразу эле текшерсем, уже ярко 2 полоска ярко көрсөттү. Кийин дагы ночью тоже текшердим, дагы көрсөттү. И мужума айттым, все, этот день настал, давай попробовать дедим. Да, я сама сказала. Күйөөм жумуштан чакырып сразу эле давай дедим. Бүгүн кел, эртераак келбесең болбойт деп. Короче, ушул күнү 16 күнү попробовали. И 16 күнү 16-дцда 17-ноябрда тоже текшердим. Уже слабыйлаш баштады. Вот уже вечером текшергенде уже вообще слабый уже жок болуп кетти. И 17-дцда көрсөткөндө тоже уже вообще жок болуп калды. Это утром текшердим. Ошол бойдон текшерген жокмун. Но андан кийин да бир текшергенмин, бирок ал тесттин таппай атам. Ал тестте уже өтө эле слабый болуп, почти вот так вообще ничего не показал. Вот. Түшүнүктүү эле айттымбы, айтпадымбы, не знаю. Кимге керек болсо, кыргызча вариант көрүп түшүнүп алсаңыздар болот. Ошол тест на овуляция иштейт. Буну менен кылсаңыз болот. Ушинтип текшерип кылсаңыз болот. Тест на овуляциянын пачкасында в основном тест на беременность 1 штук сатса, а буларда в основном 5 штук, 3 штук и кандай десем, ар түрдүү штук көрсөтөт. Вот мына жерде да көрсөткөн. День цикла в днях 21 дейт. Ушинтип көрсөтөт.